Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү өндүрүштүк окуу боюнча өтүлө турган темабыз камырда куурулган балык. Негизи бардык тамактар көрсөтмө технологиялык картасы менен даярдалат. Бүгүн дагы биз эки үлүшкө даярдалган көрсөтмө технологиялык картасы менен даярдайбыз. Бүгүнкү даярдалуучу тамакка керектелүүчү азыктар. Бүгүнкү тамагыбызга керектелүүчү азыктар: балык алгачкы иштетүүдөн өтүлгөн, сөөгүнөн ажыратылган, судак балыктын сулпети 92 грамм, жумуртка алгачкы иштетүүдөн өткөрүлгөн 80 грамм 2 дана, андан кийин ашкөк алгачкы иштетүүдөн өткөрүлгөн кургатылган 8 грамм, өсүмдүк майы, лимон 1 дана, 0,1 грамм кара мурч, 1 грамм лимон кычкылы, 3 грамм туз, 80 грамм эленген un жана 80 грамм сүттү колдонобуз. Биринчи биз балыкты кесүүдөн баштайбыз. Балыкты таякча формасында кесип алабыз. Калыңдыгы 1,5 сантиметр болот. Ал эми узундугу 5-6 сантиметрге чейин кесип алабыз. Эми биз кесилген балыкты маринаттайбыз. Маринаттоо үчүн бизге кичине өсүмдүк майы, кара мурч, лимон кычкылы жана ошондой эле туз. Буга биз ашкөктү майдалап турабыз. Ашкөктү майда туура алабыз дагы, биз маринаттоо үчүн ашкөктү дагы кошуп коебуз. Андан кийин балыкты биз даярдап алган маринад менен маринаттайбыз 20-30 мүнөткө чейин. Эми биздин балыгыбыз маринатталган чакты биз суюк камыр даярдайбыз, балдар. Эми камырды даярдоош үчүн биз эленген унга сүттү куюп алабыз дагы, жакшылап аралаштырып алабыз. Эми жумуртканы агынан бөлүп алабыз дагы, сарысын камырга кошобуз, ал эми агын жакшылап чалып алабыз. Камырды эми жумуртка менен жакшылап чалып алабыз. Кичине өсүмдүк майын коюп, жакшылап аралаштырып алабыз дагы. 10-15 мүнөткө чейин тыныктырууга коюп коебуз. Эми камырыбыз тыныккан чакты биз жумуртканын агын көбүк болгон чокту чалып алабыз. Балыкты кууруурдун астында чалынган жумуртканын агын биз суюк камырга кошуп аралаштырабыз. Камырга бир аз туз кошобуз дагы. Бөлтөгү жок, бир калыптагыдай суюк камырга чейин жеткирип алабыз.
Эми биздин маринадталып даярдалган балыгыбызды суюк камырга малып, даярдалган көп өлчөмдөгү ысытылган майга куруй баштайбыз. Камырдагы балыгыбызды биз кызгылт түс алган чакта кууруйбуз. Даяр балыгыбыз сары кызгылт түскө чейин болушу керек. Мынакей балдар, биздин балыктарыбыз кызыл, саргыч үнгө чейин бышты. Эми муну биз чыгара берсек болот. Мынакей балдар, биз балыктарыбызды кууруп бүттүк. Эми биз муну берүүгө даярдайбыз. Биздин балыгыбыз даяр. Эми биз муну берүүгө, кооздоп берүүгө даярдайбыз. Балыгыбызды бериш үчүн атайын балык салуучу идишке пирамида түрүндө тизип беребиз. Мынакей балдар, биздин суюк камырда даярдалган балык тамагыбыз даяр болду. Берүүдө чыгышы 282 грамм берилет. Жана ошондой эле кооздоодо балыгыбызды пирамида түрүндө салабыз дагы, жанына бир кесим лимон менен берилет. Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүнкү өндүрүштүк окуу сабагыбыздын темасы жашылча чык менен даярдалган балык тамагын жазайбыз. Өндүрүштүк окууда ашпозчунун өздүк гигиенасы боюнча ашпозчу өзүнүн формасын кийиш керек, баш кийимибизди кийишибиз керек, формабызды, фартугубузду жана ашпозчунун өзүнүн майлыгы болуш керек. Алгач биз тамак жасаанын алдында биз перчатка кийип алабыз. Доскабызды даярдалабыз, бычактарыбызды, керектелүүчү идиш аягыбыздарды даярдалабыз. Технология карта боюнча керектелүүчү азыктар бул көк серке, бул судак балыгы, андан кийин суу, сабиз, петрушка, салат жалбырагы, бул болсо кооздоо үчүн, лимон кооздоо үчүн, пияз, суу, өсүмдүк майы, томат, лавр жалбырагы, кумшекер, кориандр приправасы жана туз, уксус. Балыкты алабыз.
Бул балык кабырчыктуу балыктар тобуна кирет. Кабырчыктуу балыктар тобунда балыктарды балдар силер билесиңер, сөзсүз түрдө сыртындагы тыйынчаларын кырып тазалабыз. Кабырчу балыктарды куйругунан баштап, балдар биз өткөнбүз, куйругунан баштап, куйрук жагынан башын көздөй кырып тыйынчаларын тазалайбыз. Кабырчыктарын тазалап алдык, ичин жарып, жууп тазалап алдык. Эми болсо тарелкадан алып биз атайын кайчы менен балыкка колдончу кайчы менен мындай канаттарын, куйругун, башын кесип тазалап алабыз. Мына канаттарын алдык биз. Канаттарын кесип алдык. Эми биз балыктын башын кесип алып салабыз. Тегеретесинен кесебиз балдар, билесиңер, биз теория сабагынан булардын баарын өткөнбүз балдар. Мына башынан да кесип алдык. Эми болсо муну жууп, сөөгүнөн ажыратабыз. Мынакей балдар, биз деген балыкты алгачкы иштерден өткөрүп алдык. Канаттарын кесип, биринчи кабырчыктарын тазалап, канаттарын кестик, куйругун кестик, башын кестик, ичин жарып, тазалап алдык. Эми болсо биз балыктын этин сөөгүнөн ажыратуу ыкмасын өтөбүз. Мына балдар этинен филе этин ажыратып алдык. Мынакей балдар, биз бүтүн балыкты алгачкы иштеттен өткөрүп, этин өзүнчө бөлүп, сөөгүнөн ажыратып алдык. Мынакей эти деген сөөгү жок. Тазалап, этин тазалап алдык дагы. Эми бул балыкты үлүштөргө бөлүп, тамак даярдоого өтөбүз. Мынакей үлүштөргө бөлүп кесип атабыз. Ар бир үлүштөлгөн балыктын эти 12-14 граммдан болуш керек окуучулар. Мынакей балдар, жашчаларды алгачкы иштетин өткөрүп, жууп тазалап алдык. Эми болсо кесүү формасын өтөбүз. Биз кесүү формасын жашчалардын талча түрүндө туурап алабыз. Пиязды болсо жарым шакекче кылып туурап алабыз. Мынакей балдар, баарын алгачкы иштетин өткөрүп, туурап, кесүү формасын баарын даярдап алдык. Эми болсо бышыруу ыкмасына өтөбүз. Чуңкур табага биринчи жашылчаны тизе алабыз, кат-кат кылып жашылчаны тизебиз. Түйү күйүп кетпеш үчүн биринчи жашылчаны сыгып алабыз. Андан кийин балыкты тизип алдык. Жашчаларды биз даярдап алган чыкты. Эми үстүнө куябыз. Эми тамагыбызды чоңотко капкагын жаап, чоңотко кайнатып, анан жайотко 45-60 мүнөт демдеп бышырабыз. Даяр болоруна 7 мүнөт калганда окуучулар биз лавр жалбырагын салабыз. Анан дагы 10 мүнөт кармайбыз. Биздин даярдап аткан тамагыбыз даяр болду. Эми берүүгө өтөбүз. Бизге
атайын балык тамагына арналган тарелка керектелет. Кооздоо үчүн салат жалбырагы, табитти ачыш үчүн атайын кооздоп коебуз окуучулар. Мынакей, эми болсо тамагыбызды салабыз. Эми тамагыбызды салабыз. Эми үстүнө петрушканы майдалап туурап, себелеп коебуз. Балдар, даяр болгон тамагыбыз сапатына коюлган талаптарга жооп бериш керек. Сырткы көрүнүшү үлүштөлүп кесилген балык формасы сакталган, жашчалар талча түрүндө кесилген, формасы сакталып, соус менен куюлду. Даамы жана жыты татымына жараша даамдуу, кычкыл, томат менен демделген. Өңү болсо кызыл, жашылчаларга балык менен түспөлдөш, консистенциясы болсо балык жашылчалар жумшак жана ширелүү. Урматтуу окуучулар, мына бүгүнкү өтүлүүчү сабагыбыз аяктады. Сиздер менен бирге биз тамагыбызды даярдадык. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 67 токтому менен бекиген Кыргыз Республикасында 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасынын алкагында жасалган видео сабак.